Акыркы учурларда дүйнөлүк маалымат каражаттарында эң көп чагылдырылып жана талкуу болуп жаткан Украинанын жаңы президенти Владимир Зеленский кыска убакытта көпчүлүккө таанылды. А бирок анын автобиографиясы, жеке жашоосу, ийгилик сыры тууралуу интернетте кыргызча маалымат жок экен. Алдыда биз Зеленский тууралуу кызыктуу фактыларды кыргызча айтып берели. Владимир Зеленский украиналык комик, актер жана теле алып баруучу. Жакынкы убакыттан бери саясий ишмер десек да болот. Ал 41 жашта ушул күнгө чейин түрдүү комедиялык теле шоулорду уюштуруп келген. Ал КВНде шайыр жана тапкычтыгы менен тез эле атактуулукка жетип, көптөгөн юмордук программалардын автору болууга жетишти. Зеленскийдин Квартал командасы өздөрүнүн жеке долбоору менен Украинага таанымал Менчик студияны уюштурушкан. 2018-жылдын 31-декабрында жаңы жыл майрамына саналуу мүнөттөр калганда Зеленский 1+1 каналынан украиналыктарды куттуктап, жакында боло турган президенттик шайлоого катышаарын жар салган. Андан көп өтпөй эле Зеленскийдин Слуга народа партиясы өз лидеринин талапкерлигин президенттикке сунушташкан. Владимир Зеленский КВНдеги карьерасын 11-классында баштаган. Өз командасы менен ийгиликтерди багындырып, тааныла баштаган соң Квартал 95 аталышында чыга башташкан. 1998-жылы Квартал 95 командасы Москвага концерт коюп, кийин бүтүндөй КМШ мамлекеттерин кыдырып гастролго чыгышкан. Чыныгы шайлоого чейин Зеленский Слуга народа сериалында президенттин ролун жараткан. 2015-жылы экранда Слуга народа сериалы жарык көргөн. Тасманын сюжетинде Зеленский жөнөкөй мугалим болуп жүрүп, кокустан Украинанын президенти болуп шайланып калат. Тасмада ал коррупция менен күрөшүп, саясий реформаларды жасоого аракет кылат. Албетте, бул тасма Украинада жана Россияда популярдуулукка жеткен. 2017-жылы Зеленский өз декларациясында 7 жана 3 миллион гривен акчасы бардыгын ачыктаган. Ошондой эле Range Rover унаасы, Киевдеги жеке үйү, Латвиядагы банкта долларлары бардыгын жазган. Анын үй бүлөсү 4 баатирге ээлик кылат. Андан сырткары Британиядагы 2 хан сарайын көрсөткөн. Зеленскийдин Киреше булагы Квартал 95 долбоорунан жана кино сериалдардагы гонорарларынан толуктанат. Зеленский экономист жана юрист адистиктерине ээ. Анын бир уул, бир кызы бар. Владимир Зеленский 1978-жылы Киев шаарында туулган. Маалымат сизге жаккан болсо, класс басып, видеону досторуңуз менен бөлүшүңүз. Пикирлерди комментарийге жазыңыз.